Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Hormatly jamaat, İslam dini hukuktardy, milletlerdi bayan kılgan din. Hukuktardy saktaganга jiberilgen Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem akırkı peygamber. Allah'ın da hukukları var. Peygamber Muhammed aleyhisselam'dan dağı, Kur'an'dan dağı, jalpı musulmandardın, jalpı ellerden, жануарлар, жандыктардын да укуктары исламда айтылган, жана алар сакталган. Албетте мусулман менен мусулмандардын ортосунда бири-бирине болгон укуктар абдан эле көп. Бирок аалымдарыбыз айтышат, кимде ким 3 укукту аткарса, ал бардык укуктарын аткаргандай болот дейт. Биринчиси пайда жеткир. Кандай гана мусулман болсун, сен улутуңдамы, сен урууңдамы, жакыныңбы, кошунаңбы, ким болбосун, бадышагабы, кулгабы, эркекке, аялгабы пайда жеткиргин. Тилиң менен, кызматың менен, колуң менен пайда жеткир, дуаң менен, акчаң менен пайда жеткир. Пайда жеткире албасаң, зыян жеткирбе. Ага зыян жеткирбе. Экинчиси, мусулмандын көңүлүн көтөр. Көңүлүн көтөр. Көңүлүн көтөрө албасаң, кыжалат кылба. Кыжалат кылба. Үчүнчүсү, мусулманды макта. Артынан макта. Артынан мактай албасаң, жамандаба. Өзгөчө өлгөндөрдү жамандаба. Өтүп кеткендердин айыптарын айтпа. Удкуру махасина маутакум. Пайгамбарыбыз айткан, өтүп кеткендердин жакшы гана сыпаттарын, жакшы гана нерселерин, адаттарын айткыла. Жамандарын айтпагыла деген. Мына урматтуу мусулман бир туугандар, бул алтын эреже деп айтсак болот. Ким жашоосун оңдойм десе, жашоосунда бакыт кааласа, дүние ахиретте Алланын разычылыгын кааласа, мына ушу укуктарды аткарсын. Ал ата-энесине, аялына, бала чакасына пайда жеткирсин. Тили менен, колу менен пайда гана жеткирсин. Пайда жеткире албайбы? Анда зыян жеткирбесин. Зыян жеткирбесин. Колу менен, тили менен, бардык мал мүлкү менен, акчасы менен, жөндөмдүүлүгү менен зыян жеткирбесин. Мусулмандын көңүлүн көтөрүш керек экен. Дайыма өзгөчө ооруп калганда, башына кайгы түшкөндө, кыйынчылык түшкөндө мусулмандардын көтөрүш керек экен. Көңүлүн көтөрүш керек экен. Аларды басмырлап, аларды кемсинтип, айыптап, үстүнөн шылдыңдап, маскарлабаш керек экен. Эгерде көңүлүн көтөрө албасаң, анда кыжалат кылба дейт. Аны кыжалат кылба, көңүлүн чөктүрбө. Мусулманды жүз алдында бүгүн мактайбыз. Артынан мактабайбыз. Эң чоң кемчилдик. Биз бетинен эмес, жок кезинде мактайлы. Жок кезинде мактайлы. Мактай албайбызбы? Анда артынан жамандабайлы. Мусулманды артынан мактаган миңдеген ибадаттан жогору турат. Анткени бул улуу, баалуу.